Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабактын темасы ар кандай эсептөө системаларын колдонуу менен типтүү маселелерди чыгаруу. Сабактын максаты экилик, сегиздик жана 16 сандар менен жасалган негизги арифметика операцияларды колдонуп маселелерди чыгаруу. Биринчи маселе. Негизи 10 болгон 5124 санын жайылган формада жазгыла деген маселе берилсе, анда аны кантип чыгарабыз? Чыгаруу үчүн 5124 санын системанын негизинин даражаларынын суммасы түрүндө жазалы. Эсептөө системасынын негизи 10. Демек, сандын ар бир цифрасын 10дун ошол цифранын разрядына туура келген даражасын көбөйтөбүз. Төмөнкү разряд 10 жагында жайгашкан. Бул сүрөттө көрсөтүлүп турат. 5124 саны разряддар боюнча оң жактан солго карай жазылып турат. Биринчи 4 саны 0 менен 2 1, 1 саны 2, ошондой эле 45 саны 3. Демек, жообу кандай болот? 5124 саны 10дук негизде болгондугу үчүн 5 көбөйтүү 10дун 3-чү даражасы, анткени 5 бул 3-чү разрядда тургандыгы үчүн 5 10дун 3-чү даражасына көбөйтөбүз. Андан кийинки 1 санын 10дун 2-чи даражасына көбөйтүп жазабыз. Андан кийинки 2 санын 10дун 1-чи даражасына көбөйтүп жазып, андан кийинки 4 санын 10дун 0-чу даражасына көбөйтүп жазабыз. Баарын суммалап коебуз. Мына ушул берилген сандын жайылган түрүндө жазуу болуп саналат. Кийинки мисал. Эгерде берилген санды 10дук эсептөө системасына которгула деп берилип калсачы. Демек, берилген 1011 саны 10дук системага которгондо канча болот? Мына ушуну табышыбыз керек. Чыгаруу. Биринчи очередде сандын жайылган формада жазабыз. Баягы алдыңкы маселедегидей. Бул жерде негизи 2 болгондугу үчүн 2нин даражаларына көбөйтүп жазабыз. Биринчи 1 санын 2нин 3-чү даражасына, 0 санын 2нин 2-чи даражасына, 1 санын мына ушинтип катары менен жазып алабыз жайылган формада. Экинчи, катардын суммасын табабыз. Жайылган форма түрүндө жазылгандан кийин аны суммаларын табат экенбиз, мынакей. 2нин 3-чү даражасы кошуу 0, кошуу 2нин 1-чи даражасы жана кошуу 2нин 0-чу даражасы. Үчүнчү эсептөөлөрдү жүргүзөбүз. Демек, ушулардын баарын кошуп чыкканда жалпысынан 11 чыгат. Мына ушул 11 саны биздин жооб. 1011 экилик системадагы сан 10дук системага которулганда 11 деген санга барабар экен. Кийинки мисал. 18 10дук саны кандайдыр бир эсептөө системасындагы 30 санына барабар. Бул эсептөө системасынын негизин аныктагыла. Демек, кандайдыр бир эсептөө системасындагы 30 саны деп атат. Демек, бизде негизи белгисиз болгон бир сан экен. Ошону табышыбыз керек экен. Ал үчүн биринчи x менен бизге белгисиз эсептөө системасынын негизин белгилейли жана төмөнкүдөй барабардыкты түзөлү. 18 саны 10дук негизде, ал эми 30 саны кандайдыр бир x негизде болуп жатат. Ушундай барабардыкты түзүп алабыз. Андан кийин разряддарды номерлейбиз жана берилген сандарды жайылган формада жазабыз. 18 санын 10дук негизде болгондугу үчүн биринчи 1 санын 10дун 1-чи даражасына, 8 санын 10дун 0-чу даражасына көбөйтүп жазып алдык. Барабар эми 30 санын x негизинде болуп атат. Демек, 3 көбөйтүү x'тин 1-чи даражасы жана ошондой эле 0 көбөйтүү x'тин 0-чу даражасы. Бул жерде биринчи көбөйтүүдөн 10, кийинкиси 8, ал эми 3x болуп калат экен. Демек, теңдемени чыгарышыбыз керек экен. 3x барабар 18. Бул жерде x 6га барабар. Демек,
Bizde жооп 18 саны 10-дық системадағы, 30 саны 6-дық системадағы 30 санына барабар болады екен. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Келерки сабакта амандашканча сак саламатта калгыла.